тарбия боюнча эң биринчи мугалимдерде кездешкен ката окуучулардан идеалдуу жүрүм-турумду жана жетишкендиктерди күтүү. Бирок ар түрдүү адамдар чыгат. Демек, бала тарбиялоодо бардык эле ата-эне кылган аракетти кылат, бирок жыйынтыгы түрдүү болгонунун себеби эмнеде деген ой болуш керек. Мынакей баракта бүктөө деген практикалык иште. Мен сиздерге башка бир мисал менен көрсөтүп атам. Бул бир мисал. Бирок жыйынтыгы 30 артып 35 чыкты. Демек, жашоодо да ушундай. Баарыбыз бала тарбиялагыбыз келет. Бирок түрдүү жыйынтыкка келебиз. Демек, ошол оң натыйжа бериш үчүн көп эмгектенишибиз керек экен дейбиз. Анан кийинкиси могу ата-энелер үчүн дагы бир практикалык ишти сиздерге салып койдум. Бул мындай. Бир барак кагаз алып, аны качандыр бир кезде өзүңүздү кармай албай, балаңызга катуу айткан моменттериңизди эстеген сайын бирден бүктөңүз деп четинен бүктөшөт. Экинчисинде эми кайра балаңызга жакшы айткандарыңызды эстеген сайын балаңыз бир жакшы нерсе кылганда сүйүнгөндөрүңүздү кайра бирден ача баштаңыз дейсиңер. Ошондо аягында ачылат. Анан үчүнчүсүндө жыйынтык чыгарасыз. Сиз баракты түздөдүңүз. Бирок түшүнбөстүктөн жана аларга карата адилетсиздиктен балаңыздын жан дүйнөсүн өмүр бою так калып каларын эсиңиздерден чыгарбаңыз. Бүктөлгөн баракты кайра жазганда эч качан баягы алгачкы абалына келбейт. Демек, ошондуктан балагабы, чоңгобу, ата-энегеби мамиле кылганда жүрөгүн ооруткандагы сөз айткандан кийин кайра мурдагы калыбына келбей турганын эстегиле дейт. Бекер жеринен айтпайт. Кара сууга курсагын тойгузгандан кийинки берген тамакка окшош. Демек, жүрөгүн оорутуп коюп, кайпел артынан кечирип койчу деп сурап алыш керек да. Демек, жүрөгүн оорутпаш керек экен. Мына ушул нравалык тарбияга кирет.